Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Seyyidina ve Mevlana Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefqahu kavli. Allahümme la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve la fehme lana illa ma fehhamtana inneke entel cevadul kerim. Assalamu alaikum, hurmatlı Müslüman bir tuğanlar. Elhamdülillah, mına bugün erteң menen ayt namazı okuduk. Koş mayram bolup, Kudaydın koş yaxşılığı kavat gelip, barыбыз sүйünüp turgan кезибиz. Kimde-kimдин көкүрөгүндө жумага болгон урмат болсо, kimde-kimдин көкүрөгүндө айт намазга болгон урмат болсо, kimde-kimдин көкүрөгүндө айт күндөргө болгон урмат болгон болчу болсо, бул ал адамдын көкүрөгүнө Аллах Тааланын салып койгон таквалык болот. Демек биз билбейбиз, бүгүн канчалык деңгээлде күнөөбүз көбүлдү. Азыр бир канчабыз курмандык чалып келдик. Биз ал курмандыкты тамак жеш үчүн эмес, башка үчүн эмес, биринчи кезекте Аллах Тааланын разылыгы үчүн деген нерсе болду. Намазды биз окуйбуз. Акча табыш үчүн эмес, ишим жүрүшүп кетишин эмес, ооруп аткан ооруман айыгып кетейин деп эмес. Ибадатты жалгыз жараткан Алланын разылыгы үчүн аткарабыз. Кимде-ким ооруман айыгын деп, ооруман айыгайын деп намаз окуса, Аллах Таала ниетин берет. Оорусунан айыгат, бирок сооп албайт. Кимде-ким бир ишим жүрүшүп кетсин деп намаз окуса, иши да жүрүшөт, бирок сооп албайт. Ал эми кимде-ким Аллахтын разылыгы үчүн да окуса, иши да жүрүшөт, өмүрү да берекелүү болот, дүнүйөсү да акырети да берекелүү болот. Ошондуктан ниетибизди оңдойлу туугандар. Бүгүн азыр биз билбейбиз. Биз эртең менен мына ушул жерде жалпы жамаат айт намазды окудук, чыгып кеттик. Кайра азыр жумага келдик. Арабызда бирөөлөрүбүз бар, күнөөнү башыбызга үйүп келдик болушу мүмкүн. Бирөөлөрүбүз бар, күнөөлөрдөн күйүлүп келди, күнөөлөрдөн арылып келген болушубуз мүмкүн да. Бирок мындай Кудайдын улуу күнүндө албетте Аллах Таала адамдардын баарына ушундай бир өзгөчөлүктөрдү берип аткан учуру элхамдулилла, Кудайга шүгүр, баардыгыбыздын Аллах Таала ошо сүйүнүш үчүн. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва ман юаззим шааираллахи фа иннаха мин тaqвал кулуб." Ва ман юаззим шааираллах, кимде-ким Аллах Тааланын ушундай өзгөчөлөп койгон күндөрүндө көкүрөгүндө урмат боло турган болчу болсо, бул адамдын жүрөгүндөгү таквалыгынын белгиси дейт да. Ушундай нерсе экен, Аллах Таала кээ бир нерсени көзүбүзгө көргөзүп берет экен. Адам кээде Кудай Таала ушундай жакшылыкты бергенде, көзүңө көрсөтүп бергендечи, жүрөгүң жарылып кете жаздайт. Кудай Таала өмүрүбүздө ушундай жакшылыктарды берип койгон, жүрөгүң жарылып кетейин деп, учуп кете жаздап, өпкөн көп, зорго токтойсуң. А бирок могул Курман айт күнүндөгү, Курман айтты окугандагы сооптор, Курман айттан кийин барып курмандык чалынгандагы сооптор дегенде Аллах Таала биздин көзгө көрсөтүп койгондо, биздин давно жүрөгүбүз жарылып өлүп калсак керек эле. Аллах Таала ырайымдуу зат экен, күнөөнүн оордугунда көзгө кайым кылып койду. Сооптун салмагында Аллах Таала көзгө кайым кылып койду. Көрбөйбүз. Колдон келген аракетти кылабыз. Ошон үчүн эчтеке болбогондой азыр туруп атышыбыз мүмкүн. Бирок жүрөгүбүз сүйүнүп атат. Жүрөгүбүздө кубаныч болуп атат. Анткени Аллахтын улуу майрамдап атабыз. Бул күндөрдү майрамдап, бул күндөрдүн урматын сактоо ар бир мусулмандын милдети. Ошон үчүн кимде-ким, кээ бирлер бар да, көр таква. Көр таква деген сөз бар да. Шарият буйрубаган нерсени кылып, шарият китептерде айтпаган нерсени айтып, бөйрөктөн шыйрак чыгарып,
өзүнүн оюнан шарият токуп чыккан мусулмандар бар. Мындайлар көр такыбалар. Мындайлар чын-чынына келгенде дин бузарлар. Мындайлар чын-чынына келгенде чыныгы бидатчылар ушулар. Аалым уламалар ушундай өмүр бою бөйрөктөн шыйрак чыгарып, шарияттан жасалма шарият жасагандар менен көрөшүп келген. Ошон үчүн бул жума күндү айт намазынын урматын сактайбыз. Айт күнү башка күнү орозо кармаш сооптуу. Мына мисалы үчүн кечеги күнү Арафа күнү болду. Арафа күнүндө жана эле айтып өттүк, пайгамбарыбыз айткан, кимде ким Арафа күнүндө bir күн орозо кармаса, 1 жыл мурунку 1 жыл кийинки күнөөлөрү кечирилет деп үмүт кылам деп пайгамбарыбыз хадисте айтты. А бирок бүгүн кармасаңчы, күнөөкөр болосуң. Бүгүн ушундай бир күн, Алла Таала жей турган, иче турган, тууган уруктарды зыярат кылган, дос жараны зыярат кыла турган, бири-бири менен мамиле кылып, бири-биринин көңүлүн ала турган, бирине бири белек бечкектерди берип, сый урмат кылып, бири-бирин мусулмандар кубанта турган күн. Бүгүн ошондой күн. Бүгүн аялыңды кубант, бүгүн ата-энеңди кубант, бүгүн дос жараңды кубант, бүгүн улуу кичүүнү кубант, бүгүн чогуу иштешип аткан досторуңду кубант. Бүгүн мына ошондой күн турганда. Ошондуктан бүгүнкү күнү орозо кармаш эң бир сооптуу ибадат, бирок орозо кармабай келип алып туруп, ооз ачык майрамдашыбыз керек эле, бирок бүгүн келип туруп бирөө такыбалыгы кармап, орозо кармай турган болчу болсо, пайгамбар айтпаган, шариятыбыз буйрубаган ишти кылгандыгы үчүн тетиринче сооп албай эле күнөөкөр болот. Чыныгы айт кээ бир адамдар үчүнчү Алла Таала берген айт мына курман айт менен орозо айткен, жума күнү экен. Бирок чыныгы айт, чыныгы майрам кайсы күн десе, кайсы бир мусулман кайсы күнүн жаратканга күнөө кылбай, тетиринче Кудайга кулчулук кылып, сооп амал менен өткөрсө, ал сен үчүн майрам. Анткени ошол күн сенин пользаңа болду. Кимде ким кайсы күнү бир күнөө кылып өткөрө турган болчу болсо, ал сенин зыяныңа болуп атабы? Анда ал күн үчүн өкүнөбүз, ал күн үчүн тобо кылыш керек. Кудай берген күндүн көзүн көрсөткөн, ушул аба менен дем алткан, 12-6 санды кыймылга келтирип койгон, жараткан Аллах Таалага шүгүр айтууга биз милдеттибиз. Тал терек куурайт. Эмнеге десе, качан Аллахка болгон зикирин токтоткон күнү куурап баштайт экен. Kullu şeyin qad alima salatahu ve tasbiha. Allah Taala Kur'anda aytат. Ар бир махлук, жандуу, жансыз нерсенин бардыгы Кудай Тааладан болгон өзүнүн ибадаты бар экен. Тал да ибадат кылат экен, тоо да ибадат кылат экен, суу да ибадат кылат экен, таш да ибадат кылат экен. Жандуу, жансыз нерсенин бардыгы Аллахка ибадат кылып турат экен. Пайгамбарыбыз айткан, сахабалар айткан, пайгамбарыбыз айткан, алаканына таш салып, о таштар таспих айтып атат, мен угуп атам деген. Кээ бир Алла Таала, кээ бир өзүнүн сүйүктүү кулдарына, кээ бир адамдардын көрөгөчтүк көзүн, оолиялык көзүн ачып коет дагы, адамдар укпаган тал теректин зикирин, салаваттарын угуп, адамдар укпаган тоо таштагы зикирлерди угуп калат экен да. Ар бир жаныбар, ар бир махлук Кудайды улуктап турат экен. Бир гана биз инсан талтаңдап, эркелеп, Кудай менен ишибиз жок. Бирок алхамдулилlah Аллахтын рахматы ушунчалык кенен, инна рахмати сабакат гадаби деп Аллах Таала хадисте айткан, хадис кудсиде. Менин каарыма караганда, менин рахматым басымдуулук кылат деген. Демек Алла Таала бизге мүмкүнчүлүк берип турат экен, убакыт берип турат экен. Ушул пенде бүгүн болбосо эртең, быйыл болбосо эндиги жылы тобо кылат деп. Ошондуктан бул өмүр биз үчүн күнүгө майрам, качан майрам? Эгерде ошол Кудай берген өмүрдү ошол күнү Кудайга күнөө кылбай, тетиринче Кудайга ибадат менен өткөргөн күн боло турган болчу болсо, бул биз үчүн майрам. Аллах Таала ошондой күндөрүбүздү көп кылсын дайым. Урматтуу мусулман бир туугандар, курмандык чалуу боюнча айтып өттүк. Курмандык чалуу важип амал. Байлыгы бар адамдын мойнундагы 5 убакыт намаз кандай окуш милдет болсо, ошондой эле курмандык чалып кан чыгаруу милдет. Ал эми этин сатканга болбойт.
Кааласа жейсиң, кааласаң садака кыласың, кааласаң досторуңа же туугандарыңа чакырып эт асып берип же куурдак кылып берип батасын алсаң болот, бата дуасын. Бүгүнкү биздин жума баяндагы айтыла турган темабыз жетимдин акысы. Шариатта жетимдерге өтө көп кам көргөн шариатыбыз. Жетимдердин акысы ушунчалык деңгээлде оор. Пайгамбарыбыз хадисте айткан 7 түрлүү нерсе бар. Ошол 7 түрлүү нерсе кыргызча айтканда адамдын түйүнө жетет. Адамдын дүнүйөсүн да акыретинде талкалап, таш талканын чыгарып, адамды тозоктун түйүнө апара турган нерсе 7 нерсе деген. Иштанибу ас-саб'ал мубиқат деп пайгамбарыбыз хадисте айткан. 7 адамды курутуп жок кыла турган нерселерден сак болула деген. Биринчиси аш-ширку билlah. Аллахка шерик кошуп, Алладан башканы кудай деп билип, же Алладан башка бир махлукка сыйынса болот деп ишенүү, же сыйынуу, же ошентип көкүрөктөн ошону жүрөккө түйүп алуу, бул ширк болот дагы. Кимде ким ал ааламга мен мусулманмын десе дагы ал адам ал көз карашынан, ал түшүнүгүнөн, ал акыйдасынан кайтмайын, Аллах Таала ал адамдын күнөөсүн кечирбейт, ал адам тозокко түшүп калат. Биринчиси шерик кошуу. Экинчиси qatlun nafs allati harramallahu illa bil haq. Адамдын жанын кыйуу, бирөөнүн жанына кас кылып, бирөөнүн өмүрүнө кас кылуу. Бул ошондуктан Аллага шерик кошуудан кийинки деңгээлде шариятыбызда эң чоң күнөө бул киши өлтүрүү болуп эсептелет. Андан кийин ас-сихр. Андан кийинки 3-чү өчүрөттө хадисте пайгамбарыбыз 3-чү кезекте айткан нерсе бул эмне? Бул сыйкырчылык кылуу. Азыр бүү бакчылар көбөйдү. Азыр көз ачыктар көбөйдү. Көз ачык бүү бакчыга барган кыз келиндер көбөйдү. Күйөөмдү өзүмө бурушум керек, тетиги жигитке тийишим керек деп эле аял байкуш байоо болот экен дагы, ошондой нерселерге барып атат. Туугандар, аялдарыңарга, эжелериңерге, карындаштарыңарга, бир туугандарыңарга айткыла, түшүндүргүлө. Кимде ким көз ачыкка бара турган болчу болсо, кимде ким сыйкырчыга барып сыйкыр жасата турган болчу болсо, арам. Эгерде ошолордун кайыптан айткан кабары чын деп ишене турган болчу болсо, ыйманынан ажырап, капыр болуп, өлсө тозокко түшө турган коркунучтуу амал. Бирок кыргыздачы толтура, ар бир айылда ушу 5-10 аял болсо, онунун 5-и сыйкырчыга же көз ачыкка же бүү бакчыга барат. Шариатта бекерден бекер буну арам деген эмес. Пайгамбар алейхиссалату вассалам да сыйкырдын запкысын чеккен. Пайгамбар алейхиссалату вассаламды дагы көрө албагандар сыйкырлаган. Ошондуктан андан кийинки 3-чү орундагы эң чоң күнөөнүн катарында бул сыйкырчылык кылуу, көз ачыктык кылуу, бүү бакчылык кылуу, жанантип чорный магия деп коет азыркы тил менен айтканда. Ошону менен алектенүү бул шариатта арам. Эгерде ошол сыйкырдын сөзүндө Аллага тил тийгизген, пайгамбарга тил тийгизген, дин шариатка тил тийгизген, динди сөккөн, пайгамбарды сөккөн, Алланы сөккөн текстер камтылган болчу болсо, ал уже турган ошол сөздү айтышы менен капыр болуп динден чыгып кете турган деңгээлдеги амал, туугандар. Ошондуктан бул сыйкыр менен иштешүү, сыйкыр менен алектенүү бул ногу жардын кырында турат деген сөз. Бир жаза басса болду, жардан учкан бойдон кетет, ал кафыр болот. Ошондуктан бул маселеде туугандар өзгөчө аялдарга, балдарга, динден кабары жокторго ушул нерсени түшүндүрөйлү. Көптөр запкы чегип атат. Азыркы учурда сыйкырдан, кара дубадан запкы чегип, молдонун эшигин тыткылап эле, ушу кайсы молдо сыйкыр жандырат, кайсы молдо кара дуба жандырат деп эле кара дуба жандыргандарды издегендер көбөйүп кетти. Эң жакшы жолу буну дарылоонун, барбаш керек. Элге жеткирейли. Аялдарыбыз, балдарыбыз, өзгөчө аял кишилер байоо болуп атканда, жаныңда жашынакай эле атасы ал бул деп жүрө эле барып сени кара дуба кылып кое берет экен. Бирок бул деген сөздүн мааниси аялыңыздардан күмөн санабаңыздар. Анан барып алып молдек айтты деп барып алып жашынакай аялыңардан күмөн санап, аялыңар менен урушуп, анан талак берип, семья ажыраш жүрбөсүн. Бул деген сөздүн мааниси аялыңа биринчи айт, түшүндүр. Аялың барбай турган кыл. Анан барып алып болор болбос нерсе шек күмөн кылып, өзү эч бир далили жок бирөө туурасында шектенүү да бул шариятыбызда күнөө болуп эсептелет. Жетимдин малын жеш. Демек, жетим деген ким?
Кыргызда жетим деп коет. Атасы өлсө, энеси өлсө жетим дейбиз. Негизи жетим деп бир адам өлсө, ошонун аркасында уул балабы, кыз балабы калды. Балакатка жетелек. Балакатка жетелек жаштагы болсо, анда ошол бала, ошол кыз, ошол өлгөн баягы майыттын жетими болуп эсептелет дагы. Ошолордун атадан калган мурасы, атасынан машина калабы, там калабы, акча калабы, эмне калат? Ошол жетимдердин акысы болуп эсептелет дагы. Кимде ким ошого тиш сала турган болчу болсо, пайгамбар хадисте айткан, кимде ким жетимдин малын жесе, анын ичинде тозок оту быркыраптыр деген да. Тозок оту жалындаптыр деген. Бул деген сөздүн мааниси тозок от түшөт деген сөз. Азыр ушундай Кудай андай башка салбасын ушундайлар бар. Бир тууган өлсө, чиедей балдарын катыны менен үйүнөн кууп чыгып туруп, дил тийген адам келип туруп, бир тууганын үйүн тартып алган бир туугандар жок эмес. Туугандар, Алладан коркойлу. Бул дүйнө убактылуу дүйнө. Бул дүйнө утурумдуу дүйнө. Бул дүйнөдөчү түбөлүктүү эч ким калган эмес. Бул дүйнөдө дүйнөнү күн батыш күн чыгышта бүт бардык дүйнөнү баш ийдирип койгон мусулмандардан Сулайман пайгамбар өтсө, капырлардан Карун деле өткөн. Карун деген бай болгон. Дүйнөнүн бардыгын Алла Таала берген. Бирок Карунду биз жаман жагынан эстейбиз. Фираун деген бай болгон. Фираун деген өзүн ана роббукумул а'ла Куранда, мен чоң кудаймын, керек болсо мага сыйынгыла деп, өзүн жаратуучу кудаймын деп жар салган. Бирок Алла Таала аны эмне кылды? Ошол Сулайман Муса пайгамбардын Куранда келгендей, баягы эмне сууга чөгүп, баягы Фираун алейхилана каза болду. Ошондуктан бул дүйнө утурумдук дүйнө, өтөбүз кетебиз. Жетимдин акысын жештен оолак болойлу. Коркойлу. Акыретибиз жакшы болбойт. Пайгамбар алейхиссалату вассалам мындай дейт, Куранда экен, Ниса сүрөсүнүн 131-аятында: "А'узу биллахи минеш шайтанир ражим. Ва лакад вассайналлазина утул китаба мин qablikum ва iyyakum anittaqullah." Силерден мурунку келген үммөттөргө дагы, силерге дагы Алладан болгон осият, Алладан болгон буйрук не? Аниттaqullah, Кудайдан корккула деген. Ошондуктан бул Кудайдан коркуп шариатта аялдын акысы бар, баланын акысы бар, кыздын акысы бар, ата-эненин акысы бар, достун акысы бар, аганын, ининин акысы бар, бир туугандын акысы бар, анан жетимдердин да акысы бар. Ошондуктан бул колунан эчтеке келбейт, мен чыгарып берсем болот деп туруп баягы көптөрдү турмушта көрүп атпайлыбы? Бир тууган өлгөндөн кийин үйүнөн кууп чыгып туруп, башка бир тууган келип үйдө эле болуп атат. Эми акысы болсо ал башка кеп, бирок эгерде жетимдердин акысын жеген болчу болсо, ал адамдын абалы жакшы болбойт. Пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисте айтат: "Ана ва кафиру ятим кахатайни фил жанна" дейт. Кол минтип көрсөткөндө, мени менен жетимге кепилдик кылып, жетимге камкордук кылып, апекун болгондордун бейиште даражасы мондай деген. Мен мого болсом, ал мындай деген да. Бейиште экөөбүз жанаша болобуз деп пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан. Азирети Жафар ибн Аби Талиб билесиздер, Азирети Алинин бир тууганы болгон. Азирети Жафар ат-Тайяр. Тайяр деп аталган. Тайяр деген учуучу деген сөз. Анткени Азирети Жафар жихадка барып, жихадта согушкан. Байракты көтөргөн. Байракты кармап жүргөн дагы согушта оң колун кыя чапкан. Оң колун кыя чапканда сол колу менен кармаган. Сол колун да кыя чапканда ийини менен колтугуна минтип, ийини менен мойнуна неметип, байракты үшүнтүп, мусулмандардын байрагын жерге түшүрбөй кармап турган. Ошентип согушта Азирети Жафар, Азирети Алинин бир тууганы шейит кеткен. Пайгамбар алейхиссалату вассалам ушунчалык капа болгон, ушунчалык кайгырган. Кийин пайгамбарыбыз көргөндө Азирети Жафардын периштелери менен чогуу учуп баратканын көргөн. Бейиште бактан шакка учуп жүргөнүн көргөн дагы. Ошондуктан ислам тарыхында Азирети Жафар радиаллаху анхуа Жафар ат-Тайяр, учуучу Жафар деп ат берилип калган да. Учуучу, анткени эмнеге дегенде Аллах Таала ага ал шейит кетти. Ага Аллах Таала бейиште канат берди. Ошол канат менен бейиште учуп жүрөт деген. Ошондуктан
Hazreti Ja'far каза болгондо Мута согушунда аркасында жаш балдары калган экен да. Жаш кеткен экен. Аркасында жаш балдары калган. Пайгамбар дайыма келип, алардын башын сылап, аларга мейир төгүп, аларга дуа кылып үшүнчүшкен. Hazreti İmam Ahmad rahmetullahi aleyhi, İmam Ahmad aytat anna Abdullah ibn Ja'far, Hazreti İmam Ahmad'ın rivayetinde geletken. Hazreti Ja'far'dın balası Abdullah degen bolgan eken. Aytat: "Marra binan Nabi sallallahu aleyhi ve sellem ala dabatin ve nahnu sibyan nal'ab." Peygamber bir jol bizim janımızdan attın üstünde, töön üstünde getip baratat ele deyt. Ana biz jaş bala bolчук oynap жүргөн кезибиz эле. Пайгамбар мага айтат эле бизге: "Ирфау хада илейя." Муну көтөргүлө деп бая кичекей баланы көтөрөткөн. Фaqala fahamalani amamahu summa masaha ala ra'si salasan. Пайгамбар төөнүн астына отургузуп, мени жанына алып, башыман сылап, ар бир башыман сылаган сайын Allahumma khluf Ja'faran fi waladihi. Ey Allah'ım, Ja'far öldü. Ушул Ja'fardын баласынан жакшы бала чыксын деп пайгамбар алейхиссалату вассалам Hazreti Ja'fardын уулун Абдуллону төөгө көтөргүлө деп көтөртүп алып астына эрдин кашына отургузуп кыргызча айтканда анан башын сылаган экен да. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жетимдерге кылган мамилеси мына ушундай болгон. Жетимдердин акысын жөө, жетимдерге зулумдук кылуу туурасында азап бар, тозок бар. Ал эми жетимдерге райым кылгандарга бейиш бар экендиги Куран, аят, хадистерде айтылат. Алла Таала "Вараттаба а'замал жаза ва ауфараху лиман яфалуна залика. Наам жа'ала мин вараи залика джаннатал фирдаус." Карасаң, жакшылык кылгандарга фирдаус бейишин берди. Алла Таала Куранда мактап: "Ва ют'имуна ат-та'ама ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira." Өздөрү жегиси келип турса дагы, өзү жакшы көрүп турса дагы, бели жукалардын курсагын тойгузгандар, жетимдердин курсагын тойгузгандар, жана туткундардын курсагын тойгузгандар деп Аллах Таала мактады. Бул Инсан сүрөсүнүн 8-чи аяты. Кийинки сүрөдө, Инсан сүрөсүнүн 11-12 аятында "Фавaqahullahu sharra zalikal yawmi wa laqahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira" деп туруп, алардын ушул сабыр кылгандыгы үчүн аларга жаннат жана жаннатта ошондой жибек кийимдер бар экендигин Алла Таала мактап айтты. Ошол эле кезде шариятыбызда жетимдин акысын жемек арам турсун, жетимди кагып силкип, жетимдин көңүлүн оорутуп, бул дагы чоң күнөөлөрдүн катарында. Аллах Таала Куранда мындай дейт: "Вад-духа" сүрөсүндө "Фааммал ятима фала тaqhar." Ал эми жетимге келе турган болчу болсок, жетимди эч качан кагып силкпе, анын көңүлүн оорутпа деп. Бул Аллахтын аяты, Куран аяты. "Араайталлази юказзибу бид-дин, фазаликаллази яд'ул ятим." Алла Таала Куранда мунафыктарды айтат. "Араайталлази юказзибу бид-дин." Аллахтын динин жокко чыгарган, Аллахтын динин кабылдабай четке каккандарды карабайсыңарбы? "Фазаликаллази яд'ул ятим." Мына ошондойлор жетимдерге жакшылык кылбай, жетимдерге камкордук кылбай, жетимдерге жардам берүүнү четке таштап койгондор деди. Ошондуктан жетимге жардам берип, жетимге каралашуу бул мусулмандын бирден бир милдети болуп эсептелет. Кийинки аятта "Калла балла тукримунал ятим." Жок, силер жетимдерге икрам кылгыла, жетимдерге сый кылгыла, жетимдерге жашкы өзгөчө мамиле кылгыла деп Алла Таала хадисте буйруп атат. Куранда буйруп атат. Хадисте Имам Ахмад, Ибн Мажа келтирген хадисте Пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан экен: "Аллахумма инни ухаррижу хакка даифайн." Ey Allah'ım, men эки алсыздын акысын коргоп берем. Жетим менен аялдын. Жетим менен аялдын акысын коргоп, таламын талашчу бул Пайгамбар алейхиссалату вассалам экен да. Ал жерде бир хадис бар, ошону мен жыйынтыктайлы. Жетимге камкордук көрүү, жетимге камкордук кылуу, анын курсагын тойгузуп,
ага суусундук берип, ага кийим кече берип коюу менен чектелбейт. Жетимге камкордук көрүү, анын таалим тарбиясы, анын ден соолугу, анын акыл эс жагынан, илим билим жагынан өсүп жетилиши, анын ыймандуу таалим тарбия алышы, мына ушунун бардыгы жетимге камкордук көрүү болуп эсептелет экен да. Ошондуктан Аллах Таалам бизди иншалла аялдарга маселесине келе турган болчу болсок, аялдарга келе турган болчу болсок, Азирет Умар кыяматка келгенде бейишке кирейин десе, ушундай риваяттар бар экен да. Бейишке кирейин десе, далбастап бир аял келип биринчи бейишке кирет экен да. Неге десе, мен күйөөм өлүп калган, чиедей жаш балдарыма кам көргөнмүн дейт экен. Ошондуктан шариятыбызда күйөөсү өлүп калып, күйөөсү өлгөндөн кийин башка күйөөгө тийгенге мүмкүнчүлүгү келбей, жаш балдарды, чиедей балдарды багыш үчүн өзүнүн өмүрүн, ден соолугун курмандык кылган аялдарга Аллах Таала бейишти берет экен, бейишке биринчилерден болуп кирет экен да. Таквалар бейишке биринчи болуп барып кирейин десе, bir ayal dalbastap келет экен. Сен кимсиң десе, мен жетим баккан аялмын, мен бейишке кирүүгө акылуумун деп туруп, талашып туруп биринчи бейишке кирет экендиги туурасында пайгамбар алейхиссалату вассалам хадистерде бир нече риваяттар бар. Эми анын баарын азыр окуп жетише албайбыз. Ошондуктан Аллах Таалам жетимдерге кам көрүүнү бизге насип кылсын. Мына мындай улуу күндөрдө турабыз. Мына бүгүнкү күндөрдө которуңуздар 500 сом, 1000 сом, 5000 сом бир жетимди табыңыз, тууганыңыздын эле баласына. Которуңуз студент болуп жүрөт, башка болуп жүрөт, өзгөчө жаш балдары болсо, мындай улуу күндөрдө эртең, бүрсү күнү, аркы күндөрү сооп иштеп калыңыздар. Ошол аялдарга жардам бериңиздер. Мына кыштын күнү бизге көп кайрылат, күйөө өлүп калган аялдар, көмүрүм жок эле. Былтыр ушундай болду. Bir yerге келсек, бизде жагылбай калган көмүрлөр бар экен. Аларды чыгарып койдук эле. Бирөө кайрылып калды эле. Баягы көмүрдү Кудай жалгап ушул жерден балдардан бирөө чыгып калып, жүктөп берип жиберсек, кийин ыраазычылык кылып айтып атат. Алла разы болсун, үйүм жылуу, ооруп аттык эле, балдарым жылып, жыргап калдык деп атат. Ушул мечиттеги болуп аткан окуялар. Күйөөсү өлүп калган, квартирада турат, квартирасын төлөй албай, 5 баланы багып аткан, жетим балдарды багып аткан аялдар толтура. Алла үчүн жардам бериңиздер иншалла. Аллахым баарыбызга Фирдауска кирүүнү насип кылсын. Айтыңыздар дагы бир жолу мубарак болсун.